SPF 30 жакшыбы же SPF 50 жакшыбы? Смотря какой фильтр, кыздар. Ичиндеги фильтрлар силер билбейсиңер да, SPF 50, SPF 100 десе, ой, укмуш деп. Эски фильтрлар кошуп койсо, арзан кремдерде көбүнчө эски фильтрлар. Жаңы кремдердин баарына деле жаңы современный сонун фильтрлар кошулбайт. Аны только производитель жакшы билет. Если фильтрлар эски, начар фильтр болсо, SPF 50-ге караганда SPF 30 жакшы. SPF 30 менен SPF 50-нүн күндөн коргоочу проценти 2% айырма. Кажется көп, 2% айырма. Ооба жайында 2% болсо деле маанилүү. Ошон үчүн мен честно, ачыгын, как оно есть айтайын. Эгерде шаарда жашасаңар, же мейли айылда жашасаңар деле күнгө көп чыкпайсыңар, талаада көп жүрбөйсүңөр, тоодо көп жүрбөйсүңөр, көлдө көп жүрбөйсүңөр. Мисалы мага окшоп жайында үйдөн, офистен, көчөгө чыгасың, кайра киресиң. Ошентип жүрсөңөр, SPF 30 вот так жетет. Вот так жетет. Эгерде көлгө барсаңар, тоого барсаңар, аябай загар алсаңар, прям чакчаган күндүн нуруна биз кепки, биз шляпа көп жүрөм десеңер, SPF 50 алсаңар болот. Бирок нужно понимать, какой SPF. Если фильтрларды түшүнсөңөр, разбираться этсеңер, алгыла. Если түшүнбөсөңөр, разбираться табасаңар, лучше башыңарды оорутпай эле кой. Лучше биздин SPF-каны алгыла, 30-ту сүйкөгүлө, үстүнөн BB же тоналка сүйкөгүлө, ал SPF дагы кошот. Прям дагы кошот. Вот. Кепка, шляпа, очки и прям монтип туруп жүрбөгүлө. Ну не выходите 11-ден баштап саат 3-кө чейин чакчаган күнгө көп чыкпай эле койго. Отургула мындай помещенияда, потом чыга бергиле. Вот и все.